Ассаламу алейкум, урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан акыркы жаңылыктардан 24 сааттын ичинде эмне болуп кетти, ошону карасак. Дагы кээ бир жаңылыктарды балким укпай көрбөй калгандырмын, анткени ошо кээ бир адамдар айтып атат, серепчилер айтып атат тамашалап. Азыркы маалда 1-2 саат уктап калсаң эле кайсы бир тарыхый чоң мындай окуяларды көрбөй каласың дейт. Азыр деген биз жерде мектепте тарых окуганда бир нече көп андай бир барактын ичинде окуялар сүрөттөлчү эле тарых китебиде. Анан азыр ушундай заман болуп атат, биз дагы ошондой эле жашап атабыз. Ар бир күнүбүздө бир нече тарыхый ушундай окуялар болуп кетип атат. Анын баарына байкаганга убакыт жетпей атат. Бирок кантсе да акыркы 24 саатта эмне болуп кеткенин карасак, бул биринчиден ошо Трамп өзгөчө ыраазычылык Иранга билдирди. Ошо силер деген мисалы 21:00-дө Бишкектин сааты менен кечээки ошо 11 түнкү 11-лерде айтты. Ирандын атакасы ошо америкалык базаларга аябай мындай алсыз болду дейт. Бирок силерге чоң ыраазычылык билдирем дейт. Анткени ошо силер өзүңөр ошо тынчтыкка ынанганыңарды, тынчтык каалаганыңарды ушинтип билдирдиңер. Силерге чоң ыраазычылык согушту токтотконго деп Трамп сүйлөдү. Эки өлкөнү тең Иран менен Израилди тынчтыкка чакырды да. Трамп ошо кайсы бир убакыт берди, 12 күндүк согуш токтоду деп жарыялады. Ошо биздин Америка Коштон Штаттарында саат 10 болуп калса керек, биздин жергебизде бул түнкү 1 болгондо, ошо 24-күнчү кулжан айтты, согуш бүттү. Бул деген мындан баштап баягы 12 күндүк согуш аяктады. Андан ары эми биз деген сүйлөшүүлөр менен иштерди бүтүрөлү. Мындай жакшы кандайдыр бир иш аракеттерди тынчтыкка үндөгөн алып баралы деп айтты да. Бирок ошол эле маалда түнкү 5-те биздин баягы шаардын бул жеринде, планетанын аркы жагында ошо таңкы түш күмал болуп калат го. Иран менен Израиль бири-бирине атууларды жасады. Ирандан бир ракета учуп келип, Ирандын ошо темир капкак, железный купол деген Iron Dome системасын тоготпой, таат системасын тоготпой, эми Iron Dome ооба баллистикалык ракетага алар атайын жасалган эмес, алар кичинекей ракеталарга жасалган. Бирок баллистикалык ракеталарга Хец, Давид жебеси же болбосо таат деген 3 система иштеп жатат. Ал системалар ошол системалар тоготпой баллистикалык ракета кайра Бершевага учуп келди, Израиль шаарына. Аяктан Мамат деп коет. Мисалы үчүн ошол атайын Израилде ошо өзүлөр түшүнөт, дайыма ошо кошуналар менен согушаарды, ошон үчүн атайын ар бир батирде элестетип эле бомбадан сактоочу жай бар, Мамат деп коет. Бүт тараптан темир менен капталган бөлмө бар, броньдолгон, соттолгон бөлмө бар. Ошол соттолгон бөлмөгө так тике тийди дагы. Ичиндеги үй бүлөнү өлтүрдү, 4 киши каза тапты ушундай соккудан кийин. Эң кызыгы көптөрүн сактап атат ушул Мамат. Бул жерден баллистикалык ракетанын дүрмөтү так ошол үйгө тийгенде сактабай койду да. Ошондо азыр ошо Маматты проект кылган, долбоорун чийген ушу архитекторду жопко тартабыз деп Израилдин бийликтери кыйкыра баштады. Израиль ошол эле замат жарым сааттан кийин Иранга сокку кылды атайын учактар менен. Ошондо Мохаммед Реза Седиги Сабериди ошо жок кылышты, өлтүрүштү. Ошол нерсе болуп кетти. Анан бирок Трамп жарыялаган, Трамп берген убакыт башталганда бул деген ошо кулжа 25-чи кулжанын саат 8-и таңкы биздин шаар жеринде, тияктын кечкиси болуп калат, саат 10. Ошондо Иран айтып атат, биз ракета аткан жокпуз, бул биз эмеспиз, биз баштаган жокпуз деп жатат. Израиль болсо сокку кылып атат деп жатат. Израиль чын эле сокку кылдык деп атат. Трамп анан сөгүнүп баштады, кадимкидей сөгүнүп сагынып, жаман сөздөрдү айтып, уят кылбай, уят сезбей, Израилди дагы, Иранды да сөгүп, мындай ыплас сөздү айтып, ошо аябай токтоткула деп кыйкырды. Ошо азыркы тынчтык келишимди, азыркы мен жарыялаган тынчтык келишимди тез ошо кабыл алгыла, мен силерге ошо тыюу салам согушту улантканга деген.
Иран тарабынан расмий өкүлчүлүктөр айтты, биз согушту баштаган жокпуз, бирок биз бүтүрөбүз деп. Биз деген аткан жокпуз, бирок биз жооп беребиз деп ушундай сөздөрдү айтышты. Израиль болсо биз деген баардык өзүбүздүн баягы коюлган максаттарыбызды аткардык, эми аткардык деп атат да. Иран болсо айтып атат, дагы бир атака болсо биз баары бир ушу ишти улантабыз деп. Трамп да атырыла баштады. Азыр массалык маалымат каражаттар айтып атат, ушу Израилдин дагы чалгындар айтып атат, жанакы 400 килограмм куралдык уран жоголуп кетти деп, аны ирандыктар чыгарып кетти деп. Чыгарган жок. Ал Иран ошо тоодо, Фордодун тоонун түйүндө жатат, килеген баягы тоонун сыныктарынын астында. Ага эч ким жетпейт деп Трамп тим эле аябай мындай ишенип айтты да. Бирок Израиль чалгындоо кызматы айтып атат, жок, кайсы бир бөлүгү чыгарылды, үлгүрдү Иран чыгарганга. Ошо нерсе Ирандын колунда калды. Иран болсо айтып атат, эми биз эч кандай Бириккен Улуттар уюмунун МАГАТЭ болобу же башка уюм болобу эрежелерин сактабайбыз дейт. Эми биз деген чын эле, эгерде мурун биз айтсак, жарыяласак, биз деген ошол тынчтык максаттары үчүн ядердик куралды жасабай, ошо жөн эле атомдук электростанция курабыз жана аны иштетебиз деп жатсак дейт. Азыр биз расмий түрдө айтып атабыз дейт, биз ядролук куралды жасайбыз эми дейт да. Эми бизге эч кандай силер тараптан ушул чектөөлөр иштебейт. Аларды карманбайбыз деп койду. Ушундай дегенден кийин анан ошол 2025 жылдын кулжа айынын 25-inde дагы тынбай 12ге чейин, биздин баягы саат боюнча 12ге чейин, Бишкектин сааты 14:30га чейин аябай кыйла ошо Нетаньяху менен Трамптар сүйлөштү. Ошо Иран менен дагы Аятолланын баягы аракчы менен кыйкырып, өкүрүп ушинтип тилденип сүйлөштү деп атышат эми журналисттер, ким билет. Анан эми ошол кезде Нетаньяху айтат да, мен деген бир нече ушул учактарды, кыргыч учактарды жибердим, азыр бомбалайбыз бүт Ирандын бүт азыркы башчыларын жоготобуз десе, Трамп кыйкырып туруп трубкасынан, азыр истребительдер токтот, кайрылсын деп. Нетаньяху макул, мен баш ийем деп туруп истребительдерди, баягы кыргыч учактарды кайрыптыр да, кайра авиабазаларга. Ошондой нерсе болуп жатат. Чыңалуу аябай чоң, согуш бүттү деп айтыш кыйын. Сырткары дагы ошо ар кандай жаман нерселер Украина менен Орусиянын ортосунда болуп кетти. Мисалы үчүн ошо Днепр шаарына Орусия тараптан ракеталык атуулар болду. Ошо 17 киши каза болду, анын ичинде балдар дагы, кичинекей өспүрүмдөр. 200дөн ашык жарадар болуптур. Ошол анан бир нече имараттарда жаракат болду. Самарадагы да атуулар болду. Самарада ошо 2 киши өлүптүр. Анан дагы Киевке дагы атуулар болду. 28 киши өлдү Киев. Ошондой нерселер болуп жатат бүгүнкү күнү. Ошо Украина менен Орусиянын ортосунда күчөп атат да ошол согуш. Азыр кайра көңүл ушул жерге келет окшойт. Дагы кошумча бир нече дагы соккулар Иран тарабынан болду деп Израиль тарабы айтып атат. Бир нече киши кайра каза болду деп атат. Анан Израиль дагы кайра Иранга биз азыр кайра кол салабыз деп жатат да, ошол акыркы жаңылыктардан. Ошон үчүн азыр Трамп жок, согушту улантпайсыңар, токтотосуңар деп атат, бирок баары түшүнүп атат да, бул деген азыркы болуп жаткан тынчтык келишими өтө кандай десем, ошо айнектей назик да, аны сындырып салуу бир паста экен да. Эми карайлы эмне болор экен. Биздин мамлекетибизге кесепети кандай тийип атат? Мисалы үчүн жакынкы чыгыштагы саммит бизде Кыргызстанда өтмөк. Жакынкы чыгыштын өлкөлөрү, араб өлкөлөрү менен ушу Кыргызстанда, Бишкекте ал жылдырылды да, кайсы бир белгилүү убакытка ошо азыркы согушка байланыштуу деген себеп менен. Инвесторлор келмек Кыргызстанга. Аларды кое тургулачы, бизде тынчысын деп айтышты да, биздикилерде өкүлчүлүктөргө. Ушундай бизге таасири болуп атат түзмө-түз ушунун. Эми андан ары көрөлү кандай эмки таасирлер болор экен. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Жарып жолундай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкер барына баштардан муну карап ал. Жол картасын жар жолундай ишкердик де сенин куралың ал.
туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.